Саламатсыздарбы, биз бүгүн Ош шаарынын Авиценна 10 көчөсүндө турабыз. Бул жакта ушул Авиценна 10 көчөсүндөгү жашаган тургундар бизге кайрылган болчу. Биз бул ишти сентябрь айынан баштап ушул иштин аркасынан келип атабыз. Менин колумда турган ушул үйгө тиешелүү бардык кагаздары, курулуш боюнча. Ушул кагаздар боюнча биз ишти алып барып, ушул күнгө жетип келип атабыз. Бүгүн 24 ноябрь 2023 жыл. Бул жашоочулардын негизги көйгөйү бул турак жайды, турак үйдү куруп берген Universal Technoline курулуш компаниясы болуп атат. Ал курулуш компания могул курулуш документтеринде каралган бардык курулуштарды талапка ылайык аткарбагандыгы үчүн бизге кайрылган болчу. Эми ошол кайрылгандыгы боюнча жашоочулардын өз оозунан уксак. Данияр мырза, бул үй боюнча айта кетсеңиз, эмне болду сиздердин ушунчалык көйгөй жаралып бизге кайрылганыңыздын себеби? Серге кайрылганын себеби биз өзүңөр көрүп тургандай, мына үйүбүздүн астыбызда асфальтыбыз жок, детский площадкаларыбыз жок. Дагы болгон үйүбүз кыштын күндө суук болуп атат. Немеси утеплениясы жок. Жанагы Технолайндын фирмадагылары вада беришкен экен эле. Күн чыгыш, күн батыш жактарын утепление кылып беребиз деп. Жасалган эмес, мына подвалыбыз бүткөн эмес, крышабыз бүткөн эмес, кровлябыз. Суу өтөт, үстүңкү немедегилер жашоочулар кабатта 5-чи жогоркудагы үйлөрү уже көгөрүп баштаптыр. Анан балдарыбыз ойногонго немез детский площадкаларыбыз жок. Бүтүрөбүз деп бүтүрбөй атат. Канча жыл болду бул жерде жашаганыңызга? 2016-жылдан бери. 2016-жылдан бери. Айтсаңыз, азыр 2023 жылда 2016 жыл болгон болсо, эмне үчүн ошол убакыттын аралыгында сиз же башка сиздердин кошуналарыңыз эмне үчүн тиешелүү органдарга арыз менен кайрылган эмессиздер? Эми буга чейин кошуналар бир чогулуп, ОЗ2 барып сүйлөшүп беришкен. Ким менен? Ким менен сүйлөшүлдү эле? Келини Жумагүл ошолорду бүт жасап беребиз деп айтышкан бизгечи. Бүт баарын жасап беребиз. Мирланыкенин өзүнө кайрылганда, азыр мен өзүм проблемаларым болуп атат. Постепенно секин поэтапно жасап берем карындашым деп айткан. Ал как строитель үчүн өзүнүн немеси болгон да баягы көйгөйлөр, анардагы микрорайондо. Анан мен бүтүрүп алып, анын баарын биякта бүтүрөмүн деген. Биз анын сөзүнө ишендик, ушул убакка чейин келдик. Бирок до сих пор эч кандай реакция болгон жок. Ошол проблемалар деп атпайсызбы? Кандай проблемалар болгон? Ошону билгенсизби? Кандай проблема эми аны өзү прекрасно билет, но анарда бир үйү то ли чөгүп кеткен, же жаракка кеткен, ошондо элдин баары эле билет да. Ал жөнүндө Ош билет, Кыргызстан билет да. Аны биз түшүнүп, өзүбүз майли деп биз немеге барганбыз. Уступкага. Адамгерчилик кылып, макул эми биз неме кылып деп анын сөзүнө ишенгенбиз. Мейли деп күтүп турганбыз. Анан бизге келип атканда эле бул жерде сатып берди деп чыкты. Ал бул жер сатып бергенде бизде эч нерсе жок калдык да биз. Мына алдыбызда даже элементарный мына жерде асфальт жок. Балдар ойной турган аянтча жок. Балдар бүт айтып кеткендердин баарын айтып. Мен ошолор баары эле кошулуп атам да. Анан биздин домдо кыргыз эл жазуучусу Суранче Жетимишев Суранчеке бар, аксакалыбызчы. Ал киши деле кайрылды, телефон деле кылды, сөзүнө ишенди. Алардын үйү көктөп кеткен, акыркы этаж. Крыша бир кабат жабылган боюнча экинчи кабат жабылбай калган. Баардыгы эле ушундай адамгерчилик менен кайрылып, жакшынакай кайрылып атканбыз. Жасап беребиз деп аткан. Азыр бияк келгенде уже бул биз уктук, муну сатып берди уже Карагай курулушка. Биз эми мындай келгенде эч нерсе жок калдык да. Ошондо айтсаңыз, жана сиз көйгөй деп атпайсызбы? Мирлан мырзанын көйгөй деп атасыз. Манагы Анар кичи районундагы чөгүп кеткен үйүнө ордуна мына үйдү берген деп айтышат да, ошол маалымат чынбы, калпы билбейсизби? Эми ушул боюнча ушул үйдү мэрияга берген дегенин билебиз. Анан точно документально кандай экенин мен билбейм, бирок ошол бардыгы эле ошол за счет Анар бул үй берилген мэрияга деп жүрөт. Ошондо бул үйдү дагы Universal Technoline куруп атабы? Universal Technoline курган муну дагы. Эми менде мындай суроо да, урматтуу жашоочулар, урматтуу көрүүчүлөр. Мол эки үйдү бир курулуш компания куруп атат. Бирок эки үйдүн жашоочуларына эки бөлөк мамиле кылып коюп атат да. Эмнеге дегенде,
Оператор бул жакты алып койсоңуз. Мына көз астыңыздарда бул жакта балдар ойночу аянтча турат. Жакшынакай кылып, сырдап, тосуп, балдар ойночу аянтчасын курушкан. Бул жердеги жашоочулардын балдарына балдар ойночу аянтчасы жок. Таптакыр жок деп айта албайм. Бир темир тезекти алып келип коюп коюшкан экен, балдар ойночу аянтчаны жасайбыз деп. Бирок ал темир тезекти көрсөң жанагы жүрөгүң учурат да, аны чоң адам эмес, кичинекей адам көрсө деле аны коркот. Ошол анан айтсаңыз Гүлмиреже, сиз буга чейинки дагы экөөбүз сүйлөшкөндө сиз айткансыз да, келишимге ылайык, сатып алуу келишимине ылайык сиз биринчи кабаттан эмес, экинчи кабаттан үй алышыңыз керек экен эле. Ошол боюнча дагы бөлүшүп кетесизби? Келишим боюнча мага берилген квартира экинчи этаж болчу. Экинчи этаж 71 квадратный метр. Бизге үйдү алганы келгенде эле квартиранын ключун беришти. Сокольный этажды берип койду. 53 квадрат метр. Анан мен кайрылдым Мирлан акеге. Келини жүргөн, мен Мирлан аке менен сүйлөшкөм. Мирлан аке айттым: "Мирлан аке, меники 53 квадрат метр болуп атат. Сокольный этаж. Тут болбойт да мындай десем, карындашым, мен мына жакты бүткөндө бул жакта үй салам, ошондон мен сага экинчи этаждан берем үйдү деген. Муну аламын дагы, муну берем деген. Ошого мен ишенип жүрдүм. Анан мага үйдү сатканда дагы, үйдү алып келип көрсөткөндө биздин ошо сокольный этажда мына экили квартира болот деген. Анан 3-чү квартираны ортодон ачып беришти. Ошондой кылды. Сиз ошол 3-чү квартирада жашайсыз ошондо? Мен ошондо 1-чи квартирада жашайм, сокольный этажда. Бирок кечегинде санэпидстанция келип туруп, бизге дагы өзүбүздүн немелерибизди, көйгөйлөрүбүздү айтсак, санэпидстанция мен даже ближе не подойду деди, көрбөйм, карабайм деди. Почему? Потому что деди, бул жерде сокольный этажда бу жерге жашаганга мүмкүн эмес деди. Бул это не жилое помещение дейт. Бул жерге күндүз эле келип, кете турган, түнөй турган жер эмес деди. Анан мен алардан ошол справканы алышым керек, но убактым болбой атат барганычы. Түшүнүктүү. Эми сизге мындай суроо: келишим боюнча сиз 71 чарчы метр экинчи кабаттан батир алышыңыз керек эле, бирок биринчи кабаттан берип коюп атат, болгондо дагы чарчы метр аз болуп атат. Сизге ошондо аз чарчы метр үчүн жана экинчи кабат эмес, биринчи кабаттан берип койгон үчүн айырмасын сокольный этаж. Даже биринчи болгондо деле мен макул элем да, биринчи. Бул биринчи этаж эмес, сокольный этаж деп коет да. Жер төлөө. Жер төлөө. Бул өзү вообще үй по проекту неправильно түшүп калган. Же неме эмес, же өйдө эмес да. Ошол ортодогу айырмасын жок дегенди алдыңызбы? Моралдык. Жок, мага эч нерсе алган жок. Моралдык жактан ошол сиз зыянга учуруп атасыз да, материалдык, моралдык төлөп бердиби? Мен чындап адамга ошо адамчага ишендим. Эми строительдер алдабайт деп эме кылдым эле, Мирлан акени таанычым мурдатан. Жасап берет, значит, мага берет ошол деп эле жүргөмүн, анан бул жакты сатып беришти да. Ошол Мирлан мырзанын атына биз 12 октябрь 2023 жылы биз билдирүү берип атабыз. Ал билдирүүнү ГАСКка дагы, прокуратурага дагы, Ош шаардык прокуратурасына дагы көчүрмө иретинде биз таштаганбыз да. Ошол билдирүүбүзгө бизге Мирлан мырза жооп берген да жок да. Сиз ошол Мирлан мырза азыр каякта экенин билесизби? Мирлан акенин каерде экенин билбейм. Если ал өзү укса, ошол жетсе, ал келип жолугат болуш керек деп ойлойм да. Демек, значит, жеткен жок ам. Жеткен эмес дейсизби? Билсе, Мирлан аке жолугат болуш керек. Себептен мына ошол биздин билдирүүбүз боюнча ГАСКтагылар бизге мынандай жооп берип атат. Ош шаары боюнча мамлекеттик архитектура курулуш контролдоо башкармалыгы сиздерден келген билдирүүгө төмөндөгүлөрдү билдиребиз деп жооп берип атат. Ош шаарынын Манас ата Маптын Авицен 10 дарегинде жайгашкан көп кабаттуу үй биз тараптан эксплуатацияга кабыл алынганы анык. Аталган көп кабаттуу үйдү архитектуралык документтери жана долбоору биздин архивде табылбады. Ошондуктан иликтөөгө мүмкүнчүлүк болгон жок деп жооп берип атат. Ошол ГАСктын жообу. Эми бул үйүңүздөр 2017 жылы 3 мартта кабыл алынган экен, акт ввода в эксплуатацию болуп. Ал жерде бүгүн жана сиздерге түшкө чейинки келип кеткен азыркы ГАСК мурдагы экотех инспекциянын ошол кездеги инспектору бул жерде Курбанов деп кол коюп атат. Мына ошол инспектор бүгүн келип атат. Мурдагы экотехтин инспектору, азыркы ГАСктын баш кайдыйсы бүгүн келиптир жана сиздерге видеого тартып алыпсыздар. Ошол өзү келген, ошол өзү кабыл алган ушул курулушту. Экотех инспекциядан келиштир.
Üstüne kavgajasın var mı? Biraz önce de Жоқ та бұл өзі о 2016 жылы рұқсат берген. Содан бері несін шақырып деп айтайын мындай. Көзсіздерменен мындай сүйлөшүп атабыз. Бирейде да біз шақырып чогулуп 2 жолу чакырдык маселе. Собрание кылып жасаушылар чек түрдө келбей койду. Өзүмүндө курулуштарда гидрант коюш керек. Размисал на проектаж детская бар екен. Площадка, парковка, Bizde yürüyüş yolunda bir tekrar айтып oldu. Nerede turbaşlar var? Эми бул жерде башка маселе бар. Мынол архитектуралык пландоо шарттарында Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу мамлекеттик агенттиги бар. Ош шаардык өткө каршы мамлекеттик кызмат башкармалыгы деген. Ошол жерде могул жерде жазып атат. Технический условия 139 деп. Айтсаңыздар, сиздерде пожарный гидрант барбы, жокпу? Жок. Андай вообще. Андай болсо, могул жерде технический условиянын сиздерге окуп берейин. Үчүнчү пунктунда жазып атат тех условиянын. Предусмотреть проезд для пожарных машин к жилому дому и доступ автолестниц на любую квартиру или помещение проектируемого объекта деп атат. Мына караңыздар, мынол үйүңүздөр экен. Үйүңүздөрдүн алдына мисалы үчүн өрт өчүрүүчү машина келип, өзүнүн жана автокранындагы автотепкичин монтип кое алат алдына. Капталына да кое алат экен, бул капталына да кое алат экен. Бирок арканкы капталына кое албайт. Неге дегенде, арканкы капталында жанагы строительный нормы деген бар. Нормы стандарты деген бар. Ошого ылайык 6 метр калыш керек. Ал жерде сиздердин үйүңүздөрдүн аркасында бетон куюлуп турат. Бетон менен сиздердин үйүңүздөрдүн аралыгы ашып барса бир 4 метр чыгат. 4,5 чыгышы мүмкүн. Ал жак боюнча ал жакты мындай сиздер азыр бул жерде өрт коопсуздугу бул жанагы өрт бул тилсиз жөө деп коет. Айтпай келет экен. Кандайдыр бир коопсуздук эрежелерин сактабагандыгы үчүн өрт чыгып кетиши мүмкүн. Арка жактан кокус өрт чыгып кетсе, сиздер мындай кооптонуу деген болбойбу сиздерде? Неге болбойт? Ошол жагын ойлонуштуруп, үйдү алып атканда мындай караган эмессиздерби сиздер дагы? Нормалар кандай болот эле, сакталганбы, сакталган эмеспи деп курушчуларга суроо узаткан эмессиздерби? Кандай болуп калат бул жагы деп? Юкмуш, сонун бар жогу сонун болот дегенде, бул жерде дом огорождённый болот деген. Баягы неме менен кирилет, не дейт элек? Пультовый. Пультовый неме менен киребиз. Бул жерде деген бассейн болот. Иш кылып, Ошто биринчи үйлөрдөн деп реклама кылышканда. Анан площадкасын турат. Эми раз бар элитный дом деген анын ичинде отурат да. Элитка дегенден кийин какой элитка, не элитка, үйдүн ичинде үй салганда баардык жагын караш керек да. Бул базарда картошка саткан жок, башка саткан жок. Бул үй. Түшүнүктүү. Анан айтсаңыздар, сиздер дагы буга чейин бир такталбаган маалыматты айтып аткансыздар. Могу алдыбыздагы жерди сатып жиберди деп. Ушул боюнча ким комментарий бере алат? Мынау биз арзуда турган дом курулуш керек экен бул жерге. Анан бийик болуп калып ошол мынагы көлөкөсү түшүп калат. Дом салбай турган болгон экен. Салбай турган болгон. Анан мындай айтканда салганга мүмкүн эмес болгон экен. Мына проектте көргөзүлүп турат да. Ошону анан бул жака магазин салам деп айткан. Кошуналарга ушул жерге 3 дом түшсө, 3 домго кичине магазин салып коем. Ошол жерде соода сатып болот деп, азык түлүктөр сатылат деп.
Одан кийин биз билсек бул жак сатылып кетип купля продажа болуп кетти. Ошону кимге саткан экен? Маалымат барбы? Такталган маалымат. Же кимден уккансыздар ошол маалыматты? Эми документти көтөрүп тема болгондо бул жак уже сатылып кеттир деп айтышты да. Ошондо бул жак сатылып кеткен болсо, силердин кирип чыга турган жериңер жанында болгон. Мына Карагай курулуш менен сөзүшпү, ошол жерди якыбы келишим менен сата турган болгон экен. Карагайгабы? Карагайга. Анан Карагай сатып бизге бул жерден жол ачып берет, ачылат. Силерге ачып беребиз деген. Карагай. Бул жакта жолду ача турган болсо, биз машина парковочный местабыз жок деп калат. Детский площадкабыз жок болуп атат. Парковка жок. Ошолду Карагайдан келип темада мына кемче өтүрүп биз силерге кайрылдык. Анан будан эч ким укпаган. түшүнүктүү. Будан башка дагы Карагайда дагы арыз жазган экенсиңер го. Жанагы бийиктиги боюнча күндү тосуп калып деп. Ошол арызыңыздарга ким эмне деп жооп берди? Прокуратурага арыз менен кайрылганбыз. Пока азыр жок, берген жок. Качан кайрылгансыздар? Качан кайрылдык? 20 күндөй болуп калдык. 20 күндөй? Канча күн? Санэпидемстанция келип кетти деп атат го. Санэпидемстанциядан корутунду алдыңыздарбы? Санэпидемстанция келди, корутунду алган жокпуз. Алар өздөрү мына жерде келип биринчи этажды, анан 5-чи этажды өлчөп кетишти, канча күн тиет, тийбейт. Бирок күн өтө аз тиет, 2 саатка жетпеген убакытта тиет да. 5-чи этаждарга вообще эле күн тийбейт. Анда жазып кетти. Бирок алар жөн эле, мисалы мен өзүмөн метр сурады. Ручка парак берип турчу деп аны сурады. Мен жазып алайын деди. Бир эже сурады, бир акада бар экен. Бирок ошо санэпидемстанция келип өзү ченегенде мындай нормальный келип өзүнүн канча кандай күн тиет, кандай диагоналда тиет, аны деле мындай эптеп септеп эле кетти десем болот да. Мына Гүлмир эженин үйүнө келип, жилой үй болчу да, эми жашаган үйгө кирип ушул жакта көрүңүздөр, вообще күн тийбейт десек, ал жер жилой эмес деди, бирок жилой болду деп жашап атышат. Арка жак. Канча күн өттү ошо келип кеткенине? 1 айдан өттү. 1 айдан өттү. Колуңуздарга сиздердин жазган арызыңыздарга кагаз түрүндө жооп бериле электи? Жок, берилген жок. Кагаз түрүндө берилген. Алар жөн эле келип эле кетип атышат да, мындай документальный келип кеткен жери жок. Ошо мына мисалы үчүн Карагайдын үстүнөн дагы арыз жаздыңыздар. Карагай тараптан жетекчилери же ишчилери келип сиздер менен бир келишим кылганы аракет кылыштыбы? Маселени чечкени. Маселени чечкени кылып атышат. Эмне кандай аракеттер көрүп атышат? Алар эме деп атат, эми силер эмнени айтсаңар ошону кылып берели, мына жериңерди стяжка кылып берели. Могул жердиби? Стяжка кылып берели дейт, бирок бизге ошо Мирлан аканын келини Жумагүл мына жерден бир эле машина бата турган, бул жагында адам да баспай турган, бир эле машина бата турган жерди 2 метр жерди берген. Ошо жерден эле кирип чыгасыңар болду деди. Анан ошо Малик деген бала бар, ошо Карагай курулушундагы теректер. Ал айтты, ошо жерге чейин басып берем. Кайерге чейин Жумагүл айтса, ошо жерге чейин басып берем деген. Бирок биздики андай эмес, сатканда вообще башка нерсени айткан, азыр таптакыр өзгөртүү кийишкен да. Жумагүл айтса деп атат, Жумагүл азыр көрүүчүлөргө түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн. Жумагүл деген ошол Досов Мирлан дегендин Универсал Технолайндын жетекчисинин келини болот экен. Анан эми бул Карагай башка курулуш компания, Универсал Технолайн башка курулуш компания. Анан эки курулуш компанияны эмне бириктирет? Мисалы үчүн жер бириктирет. Жер бириктирет. Ушул жердеги жерди биздин алдыбызда мына жерде парковкага алыш керек. Андан кийин бул жакта жол бар, ошол жактан биз кирип чыгышыбыз керек сатканда. Мына жерде бир 4,5 канча квадрат метр, 3-4 квадрат метр. Неме башка бирөөнүк ошо неме Технолайндыкы болчу. Ага ошо сатып ийген. Эми азыр бул Жумагүл деген келини, эми Мирлан аканын келини, ошо мына 2023-жылдын февраль айынын канчанчысы эле? 7-февралдагы өзгөртүү ийген. Мына жердегини полный берака жылдырып, биздин парковкаларды азайтып туруп, ошо Карагай курулушуна сатты деп угуп атабыз. Эми аны бизге айткан жок. Бирок Карагай курулуш компаниясы келип бизге мына жерди биз алган атабыз. Силерге мына жаңаңарды мындай кылып берели. Силерге ушунчалык жер калып атат деп атат. Бирок биз ага макул эмеспиз деп атабыз. Карагай айтып атат, анда мен уже кайтардым деп айткан. Эмеге Жумагүл кайтардым, мен
бердим уже албаймын жерди деди. Жерди албай турган болуп атат. Бирок айтып алып эле кайра эле алышып эле түшүнүксүз да. 3-4 жолу алган жокмун деди. Бирок кайра эле алдын кайра кылып берейин деди, түшүнбөйсүң да кайсыңыз. Түшүнүксүз. Бул жерге түшүнүктүүрөөк болсун, бул көрсөтүп коелу. Бул мына проектиси, ушул үйдүн проектиси. Бул мисалы үчүн үй болсо, мына ушул турган үй, анын астында мына 5-инчиси мына могул жерде, башкача айтканда мына сиздер турган жерде балдар ойночу, аянтчы болуш керек. Мына 5 деген жерде, 4 деген жерде мына автоунаа токтой турган жай болуш керек. Ошондо караңыздар, азыр бул жак айтып аткан 3 деген жер, ошол бул жерге дагы үй курулмак экен, бирок талапка ылайык болбой калгандыктан үй курулбай калган. Ошол курулбай калган үйдү бул жак сатып жиберип атат. Сиздердин сөзүңүздөргө улам, Бирок Мирлан аке ошо кала берсин, бери тар болуп калат экен, ушу домго кала берсин деп жөн Озек айткан. Ошондой Озек айткан. Сиз ошол Озек айтканын өз оозунан уккансызбы же жительдерден айтып аткан? Жительдерден айткан, Ана подъездный путьту да айтып койсоң, Мирлан. Ошондо бул жер калат дагы. Бул Карагайга өтө турган болсо, бизге мынактан жол бериш керек. Машинага ход болот да. Бизге эмне тосулуп калат ошондо. Бизге жок, мурун ошо бизге түшүндүргөндө айтсаң, үйдү сатканда подъездный путь берден болот деген. Ояктан келебиз биз. Сен көрсөсөң? Ооба, мынаяктан келип мына подъездный путь. Мынаяктан келип, ошол. муну жерден келип турган болгон. 2 дом. И муну жак дом ошондо закрытый болот деген. Мына азыр өз деле доказательство турбайм, мына забор турат, Мирлан акалар өзү курган, мына. Ушул жерден курган, ушул жерге чейин. И мына жерден кирип кете турган, жен аркы жолдо онан да турат го, онан да куруп баштаган. Ошо боюнча калып кетти аныстак, турат го, бетондо тартып го, онан бетондо эле. Ошол жерден биз ошо жол менен киришибиз керек. И мына жерден забору бул жак биздики болуш керек. Эми азыр Жумагүлдүн айтуусу боюнча мына заборду алып бузуп таштайт экен. Бузуп бизге эме киргизет экен, ход. Эми ушундай чоң заборду өзү куруп алып, анан кайра өзү бузабы. Не деген бул? Бул жерде мына жактан келиш керек да. Мына документ, мына проект азыркы учурда юридикалык күчкө ээ да. Бул проектти эч ким жок кыла албайт. Жокко кылыштыр да. Буну эч ким жок кыла албайт. Себептен да буну жок кылыш үчүн кайра башынан проект жазып, кайра башынан проектти ошол архитектурадан өткөрүш керек. Архитектурадан өткөрүш үчүн буну ошол архитектурада отургандар жана башка көзөмөлдөөчү органдар кайра башынан буга корутунду берип, кайра башынан проект жазат. Бирок аны жазыш үчүн бул уже кабыл алынган, утвержденный проект. Буну жок кыла албайт эч качан. Жок кыла албаган проектти кантип алар алды сатты келишимин кылды деген суроо жаралат. Түшүнүп атасыздарбы? Бул проектти жок кылыш үчүн көптөгөн тепкичтерди өтүш керек. Мына юридикалык күчкө ээ документ. Азыр эми Жумагүл айтып атат, мына жерден 3-4 кадам бизге аттайлы, мына ушул жерге чейин келип туруп, мен силерге өткөрүп берем, алгыла үйүңөрдү деди. Биз албайбыз, бул жакта да кош бер, анан алабыз атабыз. Сиздер алышыңыздар керек. Мына проектке жараша алышыңыздар керек. Бул боюнча бербейт атат бизге. Бул боюнча бериш керек да. Азыр ошондо сиздердин оюңуздар кандай болуп атат? Эгер маселе чечилбей турган болсо, будан кийинки кадамдарыңыздар кандай болот? Сотко бересиздерби, соттошосуздарбы, соттошконго даярсыздарбы? Мисалы үчүн, мына мен айтып атам, өрт коопсуздугуна талапка жооп бербейт экен. Өрт коопсуздугуна талабына жооп бербейт экен деп, ошол эле өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу агенттиктен келип, үйүңүздөрдү буздуртабыз деп сотко берип койсо, кандай акыбалда болосуңар? Бул жакта да кошуналар бар, ошол жактайсың. Бизге мындай болгон эле. Мирлан аке ушул жерге дагы бир үй түшөт деген экен эле, мына жерге. Анан ушул жерге дагы бир үй түшкөнүнө неме болгондон кийин бул жерге баягы туура келбей, баягы тар болуп калганына байланыштуу ушу жителдерге айтылган экен. Ушул анал огражденияден биягы ушул эле домго калат деп ошондой дагы неме болгон экен эле да. Азыр ошого байланыштуу ал жерде да бизге берген жок. Бул жерде дагы бербей эле дагы аны да кыскартып атат да азыр ушул туруштачы. Ошондуктан биз ушул немеге кайрылып атабыз. Сизге кайрылганыбыз ошондой. Себеби биздики болсоң бул жерде, мына жерде местабыз. Даже парковка коюп, машина койгонго дагы ылайыктуу эмес да бул жерчи. Эгер ал жерден тосуп алып, бөлөк дом сала турган болсо, бизге бул жерге жашоого мүмкүнчүлүк жок да. Негизи ушуну салгандан кийин баардыгын мына жителдерге ылайыктуу кылып берсе жакшы болот эле. Ошого кайрылып атабыз азыр биз.
сиздер сотко кайрылып, соттон адилеттүү чечим болот деген үмүтүңүздөр барбы жокпу? Ошон үчүн ошо адилеттүү чечим болот деген үчүн ушу сотко кайрылган атабыз биз. Ушу мамлекет тарабынан бир ушул жерде жашаган жителдерге бир ыңгайлуу болсун деп ошол үчүн ошого кайрылып атабыз. Жана газда иштеген башка адис, ошол эле урдагы экотехте иштеп жүргөн Курбанов деген инспектор келип кабыл алган да. Ошол жана келиптир. Келгенде ким бар болчу? Мен бар элем ушул жерде турганда. Мына баарыбыз эле бар элек ушул жерде келди. Ал болсоң ушуну курган компанияга биз кайрылабыз деди. Кайрылып бир ооз ушу кайрылып айтабыз, анан сотко беребиз биз дагы да ошондой деди. Өзү айтты. Өзү айтты. Бирок ошол инспектор ушул үйдү кабыл алган да, бирокчу. Анда анысын билбейт экенбиз. Инспектор ал экенин билбейбиз. Келди ушул жерге келди дагы биз ушу фирмага салган фирмага кайрылабыз деди. Анан эгер ага ушу силердин талабыңарды кылып бербеген болсо, сотко кайрылабыз да ошондой деди. Өзү айтты. Өзү айтты. Эмне деп кайрылат экен сотко? Үйдү башынан кемчиликтерин бүтүрүп бер деп кайрылабыз деди. Анда бүтүрбөй турган болсо, биз дагы сотко кайрылабыз деп айтты. Детский площадка жок ошол үчүн эле. Детский площадка анан үйдүн эки тарабын утепление кылган эмес, үйдүн крышасын и подвалды стяжка болгон эмес. Ошону толук бүтүрүп берген эмес да. Азыр мына мисалы үчүн жамгыр жааганда мына жолуфтар барбы? Жолуф менен суу түшпөйт. Ишенбесеңиздер бир аз көрсөңүздөр көрүнүп турат ана жерденчи. Жолуф эмес эле немеден эле дубалдын бети менен эле суу түшөт. Эгер жамгыр жааган күнү келсеңиздер, крышадан кеткен суу жолуф менен кетпейт да, дубалдын бети менен эле түшөт. Азыр ана жерде даг деле калган, ошон үчүн түшкөн дактары да бар. Жолуф менен эмес, дубалдын бети менен түшөт азыр. Мына балконду чыгарган барга, ошол жерден эле түшөт да, жолуф жок. Жолуф иштебейт азыр мындай айтканда, крышасы жакшы эмес, утепление болгон эмес. Үстүнкү этаждарга вообще суу, үстүнкүдөчү. Мисалы үчүн азыр отопление бир аз күн суук болгондо отопление күйгүчөңдү уже көгөрүп кетип атат азыр шу туруштачы. Ошол жактары болуп атат. Мисалы утепление болгон эмес. Талапка жооп бербей атат да, мына салынган үйү. Атыңыз ким эле? Адыл менен. Адыл мырза, 2017-ден бери бул үй бар экен да, 2017 берилген экен эксплуатациягачы. Арадан 6 жыл өтүп атат да, азыр 2023. Ушул үйдү курган курулуш компаниянын жетекчисине кайрылган белеңиздер? Бизге мындай болгондо, бул немени үйдү, ушул жерде үйдү болсоң, мына башка проекттер менен ошо бүтүрүп кетебиз деп бизге ушундай ишенчиликти берген да. Биз ошону күтүп жүргөнбүз ушул убакка чейин. Мисалы башканы да мына жака да үй курабыз, ошол менен кошо бир жолу ушул территорияңарды дагы жакшынакай кылып бүтүрүп беребиз деп ошентип айтышкан эле да. Ошентип айтты, азыр бизге бул жагын сатып бер деп атат. Анан сатып бергенде мисалы үчүн мына башка фирмага айтат, биз силердин территорияңар, мынадан биягын эле биз ушул силердин территорияңарда бул жак башка бирөөнүкү болуп калды дейт. Сатылып кеткен башкага дейт. Силердин территорияңар ушул мына жерге бир эле парковка коюлат. Ага дагы уже неме эле кирип чыгат да. Мисалы үчүн азыр балдар ойной турган аянтчабыз жок. Анан территориябыз дагы алардын территориясын азыр ошол мына фирманын айткан территория менен карасак, бул жерге батпайсың да. Мына бир эле кире турган эле жерибиз бар. Машина кирип эле токтотот. Аны да машина койгонго да место жок. Мисалы. Анан бирок башында үйдү берип аткан кезде бул жерге силердикин даже бассейндерден бери болот деп, башка нерселер, бардык нерсе болот деп бизге ишендирген. Анан кийин ошону биз требовать эткенде, мына бир ыктай, мына жагына да үй салабыз, ошондо бир жолу общий стройка кылып бүтүрөбүз деп ошондой обещать эткен да. Адан бери 6 жыл өттү. Адан бери 6 жыл өттү. Эми биз ишен ошол убакка чейин биз кайрылбаганыбыз себеби, ошол убакка чейин биз эми чогуп турат экен деп ишенип жүргөнбүз да. Анан уже азыр данный момент уже башка фирмага сатылып кетти, бияка сала турган фирмасы. Ал фирмага кайрылып ушуну чогуп турасыңар десек, ал фирмага бул биз тиешебиз жок деп атат да ушул турушта. Бирок тиешеси жок болгон менен сиздердин мына биз турган жерде асфальттап беребиз деп келип атат го. Анысы кандай түшүнсөк? Асфальттап беребиз деген себеби азыр биздин ушул данный момент ал фирманыкы мисалы үчүн азыр бизге көлөкө болуп азыр үйгө биздин үйгө неме жок. Күнчү тийбейт, ооба. Биз азыр күн көрбөй калдык да. Мисалы үчүн наркы арт жагында караган квартиралар, мен именно ошо арт жагында турам. Квартирада күн көрбөйсүң. Күн тийбейт үйгөчү. Караңгы, күн тийбей атат. Азыр мына быйылкы жылы уже көгөрүп да баштады. Уже отопление башталган чейин уже көгөрүштү баштады. Чекелерине көгөрүш болуп, биз уже бир сыйра водомесёмка кылдык да. Ошонун эсебинде, может, билбейм, ошонун эсебинде кылып берем деп атабы, бул жерде асфальт кылып берем деп. Азыр биз ага макул эмеспиз да пока. Мен бир суроо бергим келип атат да, бул жалпы жашоочуларгачы. Мына менин колумда сиздердин үйүңүздөрдүн проектиси турат.
мына сиздердин үйүңүздөр мына ошол балдар ойночу аянтча, мына 4 деген ошол унаа токтотуучу аянтча. Эми карасаңыздар, бул жерде мындай болуп атат да. Сиздерге куруп бербей атат, мына балдар ойногон аянтчаны куруп бербей атат, унаа токтотуучу аянтчаны куруп бербей атат. Бирок ошол эле Б блоктогу үйгө мына куруп берип атат. Мына балдар ойноп атат тиякта. Подвалда стяжка. Ушуну кандай түшүнсө болот? Бул кандай? Сиздер башка өлкөдөн келгенсиздерби, же булар башка өлкөдөн келгенби, же булар башка өлкөнүн жарандарыбы? Кандай түшүнсө болот буну? Мамлекеттик болгон үчүн мэрияга өткөрүп бергени үчүн кылып берип атат. А биз частный болуп атпайлы калып, өзүнүн эсебиндеги эле үй бул жер. Бул биз мамлекетке карабайбыз, биздин эмес, үйүбүз. А ошондой Да, частный. частный эме да. Сиздер башкача айтканда өзүңүздөрдүн акчаңыздарга сатып алганбыз. А бул жактан мамлекет тарабынан Мамлекет тарабынан. берилген үчүн ошондой мамиле болуп атабы, э? Ооба. Ушулардын баардыгын мына жактарды да айтсак, Мирлан ака курган депчи, баардыгы мамлекет тарабынан курулган. Бул жер частный өзү эле куруп саткан. Биз ошо өзү курулган үйдөн алганбыз. Сатып атканда силердики башкача болот деп, мисалы үчүн. Биздики необычный болот деген бассейндерден бери мына жерде бул полный ограждение болот деп, ошондой айтылып сатылган. Охрана болот деген, Охрана бул жерде болот деген дарбаза жерге. ачылып жабылат деген. Ошол нерселерди айткан да бизгечи. Анан азыр мисалы үчүн бул түшүнбөйсүң да, азыр мамлекет мисалы үчүн кандай карат? Бул мисалы бул домго бардыгы бар, мамлекет тарабынан бул бизде эч нерсебиз жок. Кандай карайт? Ошо Ошончо 6 жыл чыдап, сабыр кылып жашаганыңыздарга да рахмат. бизге эми алда ошону неме кылып атат да. Мисалы үчүн мындай кылып беребиз, тигиндей кылып беребиз деп эле. Аны тартабыз, Эми мына Эми талап кылбаганын себеби бул 3 блок түшөт деген да. 3 блок түшкөндөн кийин бизге немени кылып бербейсиңби, площадка, стоянка десек, 3-чү блок бүтөт, ошону общий бүтүрүп чыгып кетебиз. Шашылбай тургула деп бизди алдап сөзгө салып турганда жашпанан алдаган. 3-чү блокту Карагайга сатып берди. Жерди сатып берди. Анан кийин бул жердеги дагы ошо миш-миш чыгып атат, сатып берди дегенчи. Эми мен да сиздерге мындай суроо. Мен жана айтып койдум, мына юридикалык күчкө ээ болгон проект. Эми сиздер кандай деп ойлойсуздар? Документи бар болуп туруп, башка бирөөгө сатып жибергени туурабы, туура эмеспи? Адамгерчилик жактан, мыйзам жактан албаганда. Туура эмес. Туура эмес да. Туура эмес да. Ушунча адамды Ушунча адам туура эмес, өткөндө бергенбиз биз. Азыр как раз Садыр Жапаров деле Камчыбек Ташиевич деле ушул суроо боюнча, ушул көйгөйлөр боюнча иштеп атышат. Биз ал жака пока кайрыла элекпиз, бирок кайрылабыз. Колуңардан кимге жалып кылсаңар кыла бергиле деген. Эч нерсе кыла албайсыңар. колуңардан эчтеке Кыла албайсыңар. Ошо Жумагүл деген келини андай мындай деген да. Ким ошондой деген? Жумагүл. Мирлан экенин келини. келини. Ошондой деген, мени коркутпагыла, андай биз аны коркуткан жокпуз. Биз канча чисто адамгерчилик кылып күтүп турдук, ушу күнгө чейин күттүк да. Анан карасак уже биз бул үйдү сатып берген, ошо Карагай кылмышка сатып бергенден кийин анан биз кыймылдай баштадык. Биз эч нерсе кыла албайбыз. Бизге эч нерсе кылып бербейт экен, кылбайм деди. Бул жерге озеленение кылыш керек, аны кылган жок, муну өзүбүз эми дарактар деп неме кылып алып келип эгип аттык, анан аяка муну кылып атабыз колубуздан келиши. Потихоньку анан эми ушу күнгө чейин жетип калдык. Түшүнүктүү. Эми мен ошол биз азыр мына берүүбүз бир тараптуу болбош үчүн ошо Жумагүл дегенге чалып көрөлү. Эгерде анын убактысы болсо, көңүлү болсо, ушул жака келип, сиздер айтып атпайсызбы? Биз кайрылганбыз, бизди тоготподу, бизди укпады депчи. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, азыр келип ушул суроолорго жооп бергениге чакыралы. Үйүнө чейин барып келгенбиз Жумагүлдөн. Үйүнө чейин баргансыздарбы? Үйүнө чейин барганбыз, алдынан өткөнбүз. Ой, эскертип берип. Мына жерге деле келди го. Келди, бирок өзүңөр ишиңерди кылып алгыла, мен ошо ушул жерге чейин эле берем. Болду, калганын өзүңөр билесиңер. Сотко берсең бере бер деди. Аны прокуратурага жаздык, сизге. Алло, саламатсыңарбы? Саламатчылык. Жумагүл, бул мен Азамат. Ооба. Авицена 10 жашоочулардын атынан. Мен өткөндө да чалбадым беле силерге, эсиңердеби? Өткөндө да чалбадым беле дейм силерге, эсиңердеби? Биз азыр көз карандысыз репортаж ырастап атабыз. Ошого бизде силерге суроолор бар эле. Эгер мүмкүнчүлүгүңөр болсо, Авицена 10дун астына келип бере аласыздарбы? Мен азыр Бишкек шаарындамын. Мүмкүнчүлүгү
Ошолор болсо вторник жасабайлык ушу нерсени. А сиз Бишкек шаарында канча болосуз? Мен понедельник кеч учуп келем. Понедельник кеч учуп келем. Анда биз сиз менен понедельник эртең менен кезикпели Бишкекте эле? Мен Бишкекке барам понедельникке чейин. Хорошо. Болобу? Болот. Сиз юристсиз, а? Ооба, мен өкүлүмүн. Өкүлүсүз, ооба. Сиз ошентип какое-то у вас предложение есть от жителей? Жок, сунуш жок. Бизде болгону талап болуп атат. Проектке жараша үйдү бүтүрүп бергиле деген талап болуп атат. Ошо понедельник жолугушкан максатыңыз эмне болот? Максат айтып атпаймынбы? Көз карандысыз репортаж ырастап жатабыз. Биз азыр силерди сурамжылоо кылбай чыгарып койсок, сиздер бизге нааразы болосуздар, бир тараптуу кылып койгон деп. Мен ошого чалып атам. Съемку делаете. Көз карандысыз репортаж деп атпаймынбы? Репортаж дегенди түшүнүшүңүз керек да. Мен сиз менен өтө культурно сүйлөшүп атам. Я еду в дороге, я не слышу ваши слова, да? Түшүнүш керек, түшүнүшпеш керек деген нерселерди мен мага үйрөтпөй эле коюң. Мен маданиятсыз сүйлөдүмбү? Маданияттын талаптарын сактабадымбы, кечиресиз? Сиз да эле сүйлөп атам го. Түшүнүш керексиз деп мага жанагындай. Мен tutпайсызбы, мен ошого разъяснять этип жашынан суроо. Макул, менде бир суроо бар, жооп бере аласызбы? Кайнатаңыз кайсы жакта азыр? Кайнатамдын өзүн жеке адам ал дагы эле. Өзүн мен байланышып өзүмө сүйлөшүп алгыла, если хотите, да. Мен бул кайнатам каерде, кандай деп Бишкек шаарында. Анда номерин бере аласызбы? Менде номер жок экен да, бар номерлер иштебейт экен. Кайсы номерге чалып атасыз сиз? Бул баардык номерлер иштейт. Номерин алмаштырып алганына, по-моему, бакыркы 5 жыл болду. Кайсы номерге чалып атасыз? Азыр мен сизге айтайынбы, кайсы номерлерге чалганымды? Сизде ушул номерде WhatsApp? Ооба, ушул номерде WhatsApp бар, болсо жөнөтүп коюңуз WhatsAppка. Сиз мага жазсаңыз, кайсы номерге мен сизге болбосо башка номер жүйүм. Азыр мен айтам, койбой туруңуз трубканы. Номерин тапсаңыз мен. Beş yüz 54. Etmiş şu номерде? Ооба, бул номерди өзгөртпөй койгондо канча жыл болду? Байланышка чыксаңыз. Мейли, мен сизге кийинчерээк чалам, Алло. Алып атамы? Кийинкини албайт. Албайсыз. Башка номерден. Мен өзүмкүнөн чалам. 500. Мен өткөндө чалганда башка номерлер болчу да. 554. Менде бар экен да мына. Ооба, мен чалгам. Албайтпы? Мен 30-октябрда чалган экен мына. Мына 30-октябрда чалган экен. Мына 2 номер бар экен, 500. 30-октябрда чалгам, 2 жолу чалып турмун, алган эмес. Аз деле албайт. Мирлан мырзага чалып атабыз, буга чейин да чалганмын. Өзү Жумагүлгө ушинтип жакшына эле сүйлөйсүң, анан кийин эле бар ишин кыл дейт да. Көрдүңүзгө сүйлөгөн мамилеси. Бул жителдердин баарына ушундай мамиле кылат да. Мындай адамгерчиликтүү мамиле кылбайт да. Үйүнө барсаң деле ит капкандай кылып эле кылат да. Мындай кыргыздарда андай болгон эмеспи? Башкача да. Мен 30-октябрда да чалган экен бул мырзага. Азыр да чалып жатам, албай жатат. Өзүңүздөр көргөндөй, Будан башка ким байланышты эле Мирлан мырза менен? Биз ушу Жумагүл келин айтканбыз, Мирлан ака менен байланыштыр. Кайсы жакта бизде ошо үйдү Мирлан ака саткан бизге десек, мен билбейм, өзүңөр таап алгыла, мен каяктан билейин дейт. Ал ушу документациясын Жумагүл бизге өткөргөнүп атса, Жумагүл билип атса, анан кийин эмне үчүн Мирлан аканын кайнатасы каякта экенин билиш керек да ал.
Ал өзү ушул үй жөнүндө Милан аканын документациясын алып барып атса, ушуга келине ишенип атса, эмне ал билбейт кайнатасына. Менде дагы бир суроо, биз азында турган жер шагыл болуп атат. Муну да өзүбүз төктүргөнбүз, мына жерде бир балдар өзүбүз эле общий акча жыйып мындай төктүргөнбүз. Универсал технология эмеспи? Жок, бул жер вообще мына көлчүк болуп кетет. Сиздердин кошуналарыңызга асфальт басыпты, аны ким басты? Аны Карагай курулуш басты. Карагай курулуш басты. Басып берди деп атат, эми биз билбейбиз. Карагай Ал деле курулуш басып Ошонун эсебинен Карагай курулуш эсебинен. Бирок Карагай курулуш силерге же силердин кошуналарга басып бергени милдеттүү беле же милдеттенме алды беле? Аны билбейбиз. Анан жүрсөңүздөр мен да нерсе көрсөтөм эле. Карагай курулуш анда ким? Ошол универсал технологиянын көрсөтмөсү боюнча бастыбы же өзү басып бердиби? Асфальтты. Аны билбейбиз, өздөрү кандай договорились, булар. Себеп дегенде, урматтуу көрүүчүлөр, мен ошо Жумагүл дегенге чалганымда ал айткан, сотко берсеңер бере бергиле, биз өткөндө дейт, бир жума мурун барып жашоочуларга асфальт басып берели десек, алар ынабай коюшкан, биз ал боюнча видео тасмага тартып алганбыз, бизде мындай далил бар дегенде кылып түшүлөп берген да. Бирок бул мына асфальтты басканына 1 айдан өтө элек да. Мына асфальттын сапатын караңыздар мына. Укаланып атат могул жердеги. Ол жерден да көрсөңүздөр болот, укалангандары. Карагай курулуш басып берди деп атат, эми мына укаланган асфальт. Бул кышы менен туруп анан жазга барып бул таптакыр эле укаланып калат го. Анан бул жактын балдар ойночу аянтчасы бар деп атат. Жүрсөңүздөр чогуу көрөлү, ал жанагы согуштан калган темир тезекке эле окшош. Эки темир бар экен. Ол селкинчек деп коебуз. Орусча скачели. Бул селкинчекке бала эмес мен отура албайм. Мына жер бир айтып кой, мына жерден мындай тосул эле да. Балдар мына жерде Жумагүлгө айтканбыз, ушундай детский площадка жасап бер десек. Эми күлкүм келип атат, ыйлаганыман күлкүм келип атат. Себебен да Жумагүл айтты, мен силерге детский площадка жасап бердим го, да эмне кылышым керек деди. Мына жасап берген ушу. Не заманда калып кеткен. Бул жөн эле алып келип коппаганга окшоп. Коп койгон. Эштерге да орнотуп беремби? Ооба. Астыңкы жанагы негиздери. Мына дуалды тешибеген, тешип акыр полный тешип кетти. Балдар тебе берсин, дуалды жан тешип кетти. Ошондо азыр мынаны балдар ойноп атабы? Ойнойт, данный время ойнойт. Бул азыр эч кандай бир коопсуздук эрежелерин сактабайт да. Техникалык коопсуздукка дал келбейт. Мына орнотулган эмес, муну мына көтөрсөң болот. Балдар ойноп атсаң жаш бала да. Аны ошол эми ойноп атышат да, ойнобо десең ойнойт экен. Кокус 1,5 баласы жырылып, колу бутун сындырып алса, ким жооп берет буга? Ана мына газ труба. Мына труба, газ труба. Мына газ труба. Буга балдар асыл ойнойт. Анан дайым балдарды коруп отура албайбыз да. Мен көргөндө кимиз көрсөк асылба бул газовый труба дейбиз да. Газовый трубаны да ушинтип эле жасатып койушкан, ким неге жасатты муну билбейм, ушуга буга асыл ойношот. Бул дагы Немен айтпаңыз. планды көрсөткүлө деп. Ошону биз деле ойлонмокпуз. Наракта ген планда бар экен, биз ген планды эми көрүп атабыз. Нече пожарный бул жерге вообще не положено экен, текшерип алып келишти да пожарный проход экен. Эки домдун ортосуна детский площадка коёсуң, каяктан пожарный өтөт. Анан ошол бул жакта бир эже уруксат бербей койгон. Уруксат бербесе биз ана жакта барып келдик. Ажа ошака коюп коюптур, ушул болсо делечи. Мына силердин планыңар ушул планды мен жөнөкөй жаран барып, архитектурага барып, арыз жазып, 1 ай дегенде ушуларды алып атам. А газдагылар биздин архивде жок экен деп коюп атат. А газдагылар деле мага окшоп архитектурдан кат жазып алса болот эле да. Не деп едиңиздер? Мыналар жакшылап тарткан, мына күлкүнүштү да, бирөө көрсөчү аябай күлүшөт мына.
Öyle de öyle işte. Bizden hem bırak o. Hiç tatına getsek bak. Atadu aldılar gene. Ha, подвал. Подвалın göğütesi şulduk mu? Кеветеси ушул. Мени бул. Ана мына тартып койсоң мына курулуш материалдары, мына баллондору. Жителдердің үйіндегілер да? Жок, мына строительный болчу. Вот строительный. Бул жакта тартсаң мына. Абыланын көйтесі мышык илей турган го я. Соққыда ичкире сынып қалғандан бияққа кірген да турбанычы. Неме баяғы әйттеме турбадан жасатқан. Жол. Мына жолдагы турбалар бар, сливтеги. Мына сливтеги су эртеме койгон, бул сынып кеткен. Мына актилек мынаны карасаң, жөнөкөй топурак болуп турат да, мынчы. Мына ошо жана котлованын эле топурагы менен эле мынага. Чашкада кылган эмес муну. Стяжкалай деген ошо калгандай да, мына шагыл. Анан жана кышындагы сууңуздарды өзүбүз алып келдик деп едиңиздер. Ошол боюнча Жол том калган ол. Сууңуз бар. Воздушный тарткан экен, мына кышында том калган. Воздушный кылып тарткан экен. Воздушный тарткан экен. Анан өзүңүздөр Ооба, өзү. кышындасы. Биыл қатты суық болды ғой, соны том қалғанда өзі тарайды. Onu da görгөзөлү. Каерде? Ал ужаны көмдүрүп салдым. Жок, воздушный. Бирок воздушный менен келген суучу. Воздушный эски турба калган да. Турба бар. Bir cuma susu жок, тоңуп, эме, сулар тоңуп, бизге сусу жок жашадык бир жума. 23-жылы, э? Ооба. Быйыл аябай суук болду, биз ага чейин билбей эле жүрөбүз да. Ошону көрөңчү. Ошо суу бизге мындай воздушный тартылган эле. Ал жактан, э? Мына жактан. Азыр пластиктен калыптыр. Желке эски турбаны уже алып коюшту. Ошондо кышындасы 23-жылы кышында тоңуп атат, э, суңу? Ооба. Мына катуу суу болгондо тоңгон. Башкача айтканда жерди казбастан аба менен өткөрүп койгон. Воздушный тартылган, аба менен эле өткөзүп койгон. Аны ушул жылы катуу суук болгондо эле билип атасыңар да, туурабы? Былтыр катуу суук болгондо билдим. Ошо мына жылдын башында 23-жылы, э? Ооба, 23-жылы. Бул жерде мына өзүңүздөр көрсөңүздөр, эгерде өрт өчүрүүчү машина ушундай келип, ол жака бурам десе, булган мүмкүнчүлүк болбой калат. Неге дегенде, үй ол жерден баштап эсептелинет. Бул дубалдан баштап эсептелинип, бул дубалга чейин аралык 6 метр сакталыш керек болчу. Бирок ал 6 метр сакталган эмес. Жок, биз будан эмес, монол дубалдан баштап эсептегенбиз дей турган болсо дагы, бул дубалдан дагы тиги дубалга чейин 6 метр чыкпайт. Ашып барса бир 4,5-5 метрге чыкпаган эле аралык болот. Бирок ушул аралыкты көргөн эмес деп мен айта албайм. Курбанов деген ошол кездеги экотехтин адиси, азыркы башка адис, ГАЗдын адиси. Ушул аралыкты көрсө керек эле. Ал атайын ошол жаатта окуу жайды бүтүп, ошол жакта иштеп атса керек эле ошол кездечи. Эми ушул кандай бул, эмне деп түшүндүрөбүз? Кокус бул жактан өрт чыгып кете турган болсо, өрт өчүрүүчү унаалар келип, өзүнүн атайын жанагы тепкичин кантип коет, же болбосо кантип өрттү өчүрөт.
ошол суроого мага ким жооп берет? Ол жерде мен жана айтып кеткем, дагы кайталап коеюн. АПШда ол жерде архитектуралык пландоо шартында 139 технический условия жазып атат. МЧСке караштуу өрт коопсуздугунун агенттиги. Мына 3-чүн окуп коеюн. Предусмотреть проезд для пожарных машин к жилому дому и доступа автолестниц на любую квартиру или помещение проектируемого объекта деп атат. Андан тышкары бул жерде пожарный гидранттар да болуш керек деп атат. Жашоочулар айтып атат, пожарный гидрант жок деп. Мен да өзүм көргөн жокмун пожарный гидрантычы. Ошол баардык ыкыбай-чыкыбайын ошол кезде 2017-жылы Экотехтин адиси караш керек эле. Эмнени карап кабыл алып койду бул курулушту. Азыркыга чейин мына көрдүңөр. Жер төлөөсүн көрдүңөр, кандай акыбалда турат. Үстү дагы деле ошондой эле акыбал болсо керек. Үстүнө чыккан жокпуз эми. Бирок жашоочулардын сөзү менен суук болот деп атат. Үстүнкү кабаттагы үйлөр көгөрүп кетти деп атат. Түшкөн жериңиз. Суунан түшүп ойлойт. Мына ошонун изиби? Мына кара болуп турган. Жаандын изиби бул? Мен 12 октябрь 2023 жылы дагы бир рет кайталап коеюн. Универсал Технолайнга билдирүү жазып атам. 14 күндүн ичинде ушул келтирилген кемчиликтерди калыбына келтирип, жашоочулардын нааразычылыгын жок кылгыла деп жазып атам. Андан сырткары көчүрмөсүнө шаардык прокуратура менен газка берип атам. Газтан жана жообун окуп бердим сиздерге. Универсал Технолайндан эч кандай жооп келген жок. Тескерисинче, ошол жана биз көрсөтүп кеткен асфальтты басып кетиптир, башка бирөөлөргө дайындатып. Анан бул жака келсек, бизге жашоочулар ынабай койду деп, бастырбай койду деп видеосун тарттырып алыптыр. Ошол видеосун азыр карманып атат, далил кылыпчы. Албетте бул жерде мына проектке жараша айып проектке жараша 4-тө көрүп турасыздар, машина токтотуучу жай жана 5-те балдар ойноочу жай. Андан сырткары бул жакта да балдар ойноочу жай деп бир эмес 2 балдар ойноочу жай болуп атат. Бирок бул жерде жашоочулар өздөрү жасаган бул. Гүл тигип, бак тигип, ушундай жашыл зона кылып койгон. Муну биз өзүбүз жасадык деп атат. Эми мен ишенем, биздин мамлекет укуктук мамлекет, тиешелүү органдар өзүнүн баасын берет деп ойлойм. Жана буга окшогон курулуш компаниялар мындай курулуш жүргүзбөй эле койсун. Менин кеңешим. Жазасың. Эгер жүргүзө турган болсо, мына өзүңүздөр баардык инстанциялардан өтүп, баардык уруксат кагаздарын алып, мына проектин жасатып атасыңар, АПШсын жасатып атасыңар, ИТУсын жасатып атасыңар. Ушуларды сактагыла да анда. Сактабастан эле эптеп-септеп жана андай кылып өткөрүп берип атасыңар. Анан өткөргөндө дагы мына Курбановдун колу турат бул жерде. Курбанов жана Курбанов өзү да келип кеткен. Ал Курбанов мырзага мен дагы барганмын. Биз карап беребиз, жашоочулардын шарттарын жакшыртып беребиз. Эгер болбой калса биз да сотко беребиз деген. Сотко беребиз деп мен өзүмө дагы айткан ал киши. Бирок арадан мына бүгүн 24 ноябрь, арадан канча 2 айдан ашык убакыт өтүп атат. 2 айдан бери ушул биз жүгүргөндөн баштап эч бир жыйынтыкка келбей жатат. Болгону бир жыйынтык, мына уруксат кагаздарын гана алдык. Адан башка жыйынтык болду элек. Убада эле берип келип атышат, бирок убадасын иш жүзүндө аткара элек. Ошол. Айтсаңыз Гүлмире, жергиликтүү бийликтен сиз эмнени күтөсүз? Жергиликтүү бийликтен мен биздин тарабыбызга чечип бергенин күтөмүн. Өкмөт азыр бүт ушундай иштерди карап атат. Бизди көйгөйүздү жакшы туура жолго, туура тарапка чечип берет деп күтөбүз. Ишенебиз. Мен азыр мына сиздер менен чогуу подвалыңыздарга түштүм да. Өтө мындай кейиштүү акыбалда экен да. Ооба. Баардык ошол курулуш материалдары деле чачылып жатат. Ошол боюнча багы котлованды казган боюнча эле топурак турат. Эми сиз ошол курулуш жаатында иштейт экенсиз да? Кандай баа бере аласыз?
ушул көрүнүшкө? Эми биз ушул көрүнүшкө эми өздөрү деле көрсө неме болот эле. Мен биздин көзүбүз күндө түшүп көрбөйбүз да, но биз ошону көрүп баарыбыз көйгөйбүз, баарыбыз кыжалат болобуз. Кээде краниктер суу агат, башка болот, отуруп кирип оңдоп чыгабыз. Отопление болгондо проблема болуп калат, алар неме кылабыз. Но жасап берем деген ушул убакка чейин келип атат. Эми жасап берет деген үмүттөбүз. Аябай сабырдуу экенсиздер, 6 жылдан бери күтүп атасыздар. Анан сиздики дагы өзгөчө бир сабырыңыз мындай өтө бир жогорку деңгээлде экен. Сизге экинчи кабаттан берем деп бирден берип коюп атса, ал бир жашаганга мүмкүн эмес деп атса, санэпидемстанция сизге эч кандай бир жана чарчы метриңиз кичине болуп калгандыгы үчүн, экинчи кабаттан берилбей калгандыгы үчүн эч нерсе төлөбөдү деп атасыз. Ушул убакытка чейин жашап атасыз. Сиздики өзгөчө сабыр экен. Мен ошо Мирлан акенин сөзүнө ишенгенмин. Мирлан аке бул жака келгенде мен сүйлөшкөнмүн. Мирлан аке, менин мына Сокольный этажды берип койдуңуз, карындашым чыдап тур. Мен сага мына 3-чү блок бүткөндө ошол жактан 2 комната 2-чи этаждан берем деген. Мен ошол эркекче сөзүнө ишенгем. До сих пор ишендим эле, бирок карага курулушка сатып беришти булар. Нурпери, сиз азыр бул жакта домком экенсиз, туурабы? Жаңы шайланган домком экенсиз. Жергиликтүү бийликтен, Ош шаарынын мэриясынан, ГАСктан кандай кадамдарды күтөсүз? Эмне күтөсүз? Кандай ойдосуз? Эмне кылып бериш керек сиздер үчүн? Бизге ушу документте кандай жазылса, ГАЗдан баягы келгендер дагы айтышты, ошо кандай документте мисалы уруксат берген да, детский площадкасы бар, автопаркинг бар, крышасы нормальный, подвал стяжка болгон деген уруксат берилген. Анан бизге саткан да. Бирок ошолорду эми кайра башынан карап чыгып, кайра башынан ушуларды кылдыртып, жерибизди өзүбүзгө кайтарып берсе эле, биз ошого макулбуз. Сатылып кетти деген жерибиз. Сатылып кетти деген жерлер, алдыдагы жерлерди бизге өзүгө кайтарып берсе, ошо мурдагы кылгандарын кайра башынан оңдоп жаңыдан кылса, эми кылган эмес, ошолорду кылып берсе, биз ошого макулбуз. Анан андай болбосо сотко бергенге даярбыз. Бизге кошумча турган сөзүң барбы? Бизде ошол кошуналарга кошулуп жергиликтүү бийликтен, сот тарабынан акыйкаттыкты талап кылабыз. Ошо биздин ишти оң тарапка чечип бергенге ниет кылып, үмүт кылабыз. Рахмат чоң. Бул да Авиценна 10/1 үйү. Бул үйдү дагы Универсал Технолайн курган. Бир эле компания курган. Бул үйдү курган эле. Бирок кургандан кийин бул үйдүн жашоочуларынын балдарына мындай балдар ойноочу аянтчаны курган да. Косуп, сырдап, шарттарын жасап берген. Бирок тиги үйдүн жашоочуларынын балдарына шарттарды өзүңүздөр көргөндөй жасаган эмес. Анан бул жеринде карап коелу. Бул үйдүн аркасында дагы аралык сакталган эмес. Бул жерге мисал үчүн өрт өчүрүүчү унаа кантип кирет деген суроо жаралат. Кирсе кайра кантип чыгат деген суроо жаралат. Бул жерде 2 метр дагы аралык чыкпайт. Ол жерден өрт чыгып кетсе, өрт өчүрүүчү унаа кантип бул жакта өрт өчүрөт деген суроо болбой койбойт да. 2 метрге жетпей. Ушундай биздин Экотех инспекция, мурунку Экотех, азыркы ГАСК эмнени карап жатат, кантип кабыл алып жатат деген көптөгөн суроолор бар да. Асылбек, сен өзүңдүн балдарыңды ушундай балдар ойноочу аянтчага ойнотот белең? Карасаң, селкинчек,
Калп эле болсо деле могул жерге бир нерсе коюп коюшпайбы дейм хотя бы. Витке. Анан могул жерге балдар келип ойнойт атат да. Карасаң бул эч жерге орнотула элек, бышытыла элек да, көтөрсөң. Анан бул жерден бала чака ойноп, денесине бир залал келтирип болсо ким жооп берет деген суроо да болмой койбойт да. Эми айла жоктон билесиң да. Ушундай Universal Technoline деген курулуш компаниянын ушундай жасаган балдар ойноо үчүн таянчанын ушундай шаймандары.